мотор дизельный. Капотун ачып көрсөтөйүн. Болгону моторун гана алдым бунун, аккумулятор менен. Калган шаймандарын албадым. Бул жагын бүт сатып алып, Жигулинин коробкасы, Мош Жигулиники, дискалар болсо, УАЗдын дискалары. Ортосундагысы диска Жигулиники кесип жасап чогуттум. Көлөмү кичине. Ыңгайлуулугу кичине жерден бурулуп кеткени, жерди тебелебейт. Ыңгайлуу кичине жерлерден буруласын. Чоң тракторлор кирет, тебелеп коет. Эми ошого анан кичинекей кылып жасадым. Калган убакта аккумулятор отуруп койгондо бул жагында. Чындыгында ушундай жаштарыбызды колдоп, мамлекет колдой турган болсо, мына көпчүлүк айылдагылардыкы баардык үлүштөрүн алганда чоң жери жок. 1 гектардан 1 нече гектарга чейин бар. Ушундай мина тракторлор өтө ыңгайлуу болот экен. Ошолорду мына колдосо, биздин жаштарыбыз дагы айылдан кетпей, миграция маселеси ham чечилип, айылдын турмуштан мындан дагы жакшырмак. Буга деле кардарлар чыгып атат. Жаңы минип чыктым. Покраска кыла элек болчумун, кабинасы жабыла элек болчу. Анан ушу ылдыйраак минип түштүм. Түшкөнүмдө балдар көрүп, кызыгып, сатпайсыңбы дегендей кылып айтышты. Анан мен сата албайм дедим муну. Мен өзүм үчүн, кызыкчылыгым үчүн жасадым дедим. Анан жасап бер анда дешти. Макул дедим, бирок анан ошо келип ошо каражатка такалат бардык нерсе. Каражат болсо эле жасаса болот.